Президент Сооронбай Жээнбеков жетектеген кыргызстандык расмий делегация Бейжиңге барды. Аэропорттон аларды ардактуу кароолдун ротасы тизилип тосуп алышты. Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен 6-8 июнда Кытайда мамлекеттик сапарда болот. Бейжиңде Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян жана эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чжаншу менен жолугат. Андан ары 9-10 июнда президент Жээнбеков Циндао шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйынына катышат. Саммиттин жүрүшүндө ал Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Монголиянын президенти Халтмагин Баттулга менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, кызматташтыкты талкуулайт. Бул саммитте Кытай тарап ШКУдагы төрагалыгын жыйынтыктап, аны 2018-2019 жылдарга Кыргызстанга өткөрүп берери пландалууда. Жогорку кеңеш жайкы эс алууга кеткенче чек ара маселелеринин чечилиши тууралуу өкмөттүн маалыматын угушу керек. Мындай сунушун бүгүн парламенттин жалпы жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров айтты. Ал чек арага өзгөчө көңүл бурулбаса, маселе күчөп бара жатканын белгилеп, Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы өкмөт аралык комиссиянын иштөөсү жөнүндө да жабык болсо да карап чыкпасак болбойт деди. Бир күн отурушубуз керек деген Зулпукаров бул шайлоочулардын да талап экенин баса белгиледи. Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарында такталып бүт элек тилкелер бар. Ал жерлерде түрдүү чыр-чатактар болуп турат. 4 июнда Лейлекте дагы бир факт катталды. Адам өмүрүнө зыян тийген жок, бирок эки тарап бирин-бири айыптоодо. Мамлекеттик бажы кызматынын мурунку төрагасы Кубанычбек Кулматов камалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Кулматов коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде кечээ 5 июнда 3 рет суракка чакырылган. Андан соң 1 май райондук сотунда баш коргоо чарасы каралды. 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча айып тагылып, эч жакка кетпөө жөнүндө баш коргоо чарасы каралган. Сот аны тергөө иштери аяктаганга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарды деп айтылат маалыматта. УКМКнын маалыматына караганда Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде TBA компаниясы тарабынан 2 мектептин курулушуна берилген гранттык каражаттын $2 миллион мыйзамсыз пайдаланган. Башкача айтканда, ал каражат аймактарга 2 мектеп салууга берилсе, Кулматов аны өкмөттөн мэриянын карамагына Калы Соордо жаңы конушуна мектеп салуу шылтоосу менен өткөртүп алган. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка караганда, Артыкбаев кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча козголгон кылмыш ишке шектүү катары УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Башкы прокуратура Артыкбаевди 2013 жылы энергетика министри болуп турган кезде Кытайдын TBA компаниясы менен Бишкек жылуулук электр борборун $386 миллион модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айттады. Эскерте кетсек, 5 июнда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да тергөө иштери бүткөнгө чейин УКМКга камалды. Ошто паспорттук виза мекемесинин кызматкерлери кылмышка шектелүүдө. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Көзөмөлүү органынын маалыматына караганда, 2016 жылдын июнь айында алар расмий документтерди бурмалап толтуруп, жергиликтүү тургундардын бирине башка адамдын аты менен паспорт жазып беришкен. Кийин ал адам ошол паспорт менен Түркияга чыгып кеткен, бирок аты жазылган адам паспорттук виза мекемесине паспорт сурап кайрылбаганы аныкталган. Прокуратура ал адамдын мыйзам менен корголуучу укуктары бузулду деп эсептейт. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын Колпинский районундагы Пантонный кыштагында кыргызстандык эки жаран 31 майда бычакталгандыгын Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдады. Маалыматка караганда, кыргызстандыктарга белгисиз адамдар кол салып, аларга бир нече жолу бычак сайылган. Эки жаран тез жардам менен ооруканага жеткирилген, алардын бири 20 жашта Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында туулган. Экинчиси Ташкөмүр шаарында туулган 28 жаштагы жаран. 4 июнда жабыркагандардын тургундары Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин Санкт-Петербургдагы консул кайрылышкан. Элчилик кызматкерлери кыргызстандыктар жаткан ооруканага барып, аларды караган дарыгер менен жолугушкан. Дарыгер бычактан жараат алган кыргызстандыктардын бири 4 июнда канааттандырарлык абалда бейтапканадан чыгарылганын билдирген. Ал эми экинчи жаран алган жараатынан улам жандандыруу бөлүмүнөн чыга электиги белгилүү болгон. Ал дүйшөмбүдө эсине келген, абалы туруктуу, бирок оор деп бааланууда.
Ош облусунун Ноокат районунда мөндүр жаап сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Алдын ала маалымат боюнча аталган райондун Кыргыз Ата айыл аймагынын Ак Булак айылында кечээ 5-июнда саат 17:50 чамасында жамгыр аралаш мөндүр жааган. Болжол менен мөндүрдүн көлөмү 2-3 сантиметр. Мөндүрдүн кесепети мөмө жемиштерди зыянга учураткан. Мындан сырткары көтөрмө айылынан өткөн Шамай сел канасынан суу ташып, айдоо жерлерин каптаган деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ноокат райондук бөлүм башчысынын орунбасары жеринде тактоо иштерин жүргүзүү үчүн чыгып кеткени айтылат. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда бөйрөктү трансплантациялоо операциясы жасалды. Ага чет элдик адистер тартылган жок. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Анарбек Алимахунов билдирди. Анын айтымында операцияны аталган борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев жетектеген. Бөйрөгү алмаштырылган бейтаптын абалы жакшы экени, донор болсо операциядан кийин үйүнө чыгарылганы кабарланды. Ала Тоо аянтында окуучулар менен студенттер катышкан эрте күйөөгө чыгууга жана ала качууга каршы флешмоб өттү. Биз жаштар кыз ала качууга жана эрте турмуш курууга каршыбыз аттуу акцияга студенттерден тышкары Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева да катышты. Министр мындай флешмобдор борбор кала менен эле чектелип калбастан, өлкөнүн башка аймактарында да өтө турганын айтты. Ал мугалимдер да окуучуларга ала качуу тууралуу лекция окуй турганын кошумчалады. Активисттер флешмобду 28 майдын түнүндө 29 жаштагы киши тарабынан Чүй облусуна караштуу Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө ала качып барып өлтүрүлгөн 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу уюштурушууда. Баарыбыз үчүн кайгылуу окуя болуп жатат. Ошонун кийин эле биздин өкмөтүбүздө чоң бир комиссия, жумушчу топ түзүлүп, бүгүнкү күндө чоң бир документ, бул улуттук план түзүлүп атат. Ошондой эле мына биз бүгүн негизги биздин жогорку окуу жайлардын студенттери өзүнүн демилгеси менен чыкты, биз аларды колдоп. Мыйзамда уже жазылган, мисалы үчүн штрафтар бар, уголовный кодексте жазылган, анысы баары бар, бирок биз ойлоп атабыз, жаштардын сознаниясы өзгөрө элек. Ошон үчүн азыр өсүп келаткан мунга жаштар айтса, кайрылса, бизге ошо бир результат жыйын берет деп ойлоп атабыз да. Анан мисалы үчүн жаштар активдүү болуп, башка бир социалдык бир маселелерге катышып, долбоорлорго катышса, мындай нерселер болмок эмес деп ойлоп атабыз да. Тамчы айылындагы Ысык көл эл аралык аэропорту 21 июндан тарта туристтик сезонду ачат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Алгачкылардан болуп Орусиянын Новосибирск шаарынан учак келип конот. Орусиянын S7 авиакомпаниясы жумасына 2 жолу шаршемби жана ишемби күндөрү каттап турат. 22 июнда Оштон учак келип конот. TezJet авиакомпаниясы жумасына 3 жолу Ош, Ысык көл, Ош каттамы менен жүргүнчүлөрдү ташыйт. 22 июндан тартып Өзбекстан аба жолдору авиакомпаниясы Ташкенттен жүргүнчүлөрдү шейшемби жана жума күндөрү ташып келип турат. 29 июнда Ысык көл аэропорту Алматыдан учактарды кабыл ала баштайт. Казак Эйр авиакомпаниясы жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана жума күндөрү каттамакчы. Дүйнө чемпиону Костя Дзю Ысык көлгө келгендиги тууралуу билдирүүнү Instagram баракчасына жүктөп, жаратылыштын сулуулугуна таң бергенин айткан. Ал саякатты жактырарын, учурда Ысык көлдө эс алып жүргөнүн жазып, ат минип жүргөн видеосун машырлана жүктөгөн. Белгилей кетсек, Константин Борисович Дзю советтик, россиялык жана австралиялык мушкер. Бокс боюнча СССРдин 3 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку чемпиону жана спорт сүйүүчүлөр арасында дүйнө чемпиону. WBC, WBA, IBF версиялары боюнча дүйнөнүн абсолюттук чемпиону.